икраны алып келип, анан ушул жерден балык чыгарабыз. Бул кадимки эле инкубатор, балыктын инкубатору. Булар сатыкка чыгат. Буну биз башка балыктардан 1 сомго ылдыйлатып беребиз. Булар радужныйлар. Азыркы абалы 20 грамм. Бул жерде Ылдыйкы көлдө азыр 6000 бар. Ар бир балык чарбанын артыкчылыгы бар эмеспи? Ансаны биздин инкубацияныкы ошо булак суусунда икрадан баштап жаратылышка адаптация болгон балыктар да. 1 жыл бою 1000 балыкты баккан болсо 1 тонна жем жейт да, 1 тонна жеми 250 000. Бүгүнкү күндө ушул көрүп турган жумуш ушу 7-8 миллиондук жумуш да. Шалкан Ханыбек Асанович, жеке ишкер. Биз азыр Талас областына караштуу Бакай районунун Өзгөрүш айылында турабыз. Бул жер жеке балык чарбасы Таза форель аталган. Азыркы учурда мына инкубациядагы икралар дайым болуп калды. Бул икралар сырттан келет, импорт. Икраны алып келип, анан ушул жерден балык чыгарабыз. Бул балыктын процесси 1 граммга чейинкиси 2 ай талап кылынат. Бул кадимки эле инкубатор, балыктын инкубатору. Бул атайын сууга туруш керек. Көпчүлүк жерлерде буну жерден скважина кагышып суу сордуруп алып кылышат, а биз болсо бул жак өйдө жак булактын суулары да. Ошол жерден биз бул булактын суусунда өндүрүп атабыз да. Бул булактын сууна өңгөн балык артыкчылыгын берип, кийин башка көлмөлөрдө жашап кетилүү мүмкүнчүлүгү чоңураак болот. Будан даяр болгондон кийин экинчи этабыбыз бул жакка бул шакекчилерге салабыз. Азыр бул жерде 50 000 икрадан чыккан болжолдуу 47-48 000 балык бар. Суу бул айланып туруш керек да. Айланып турганда балыктар ошо суунун багытына сүзүп, ушул жерден үйрөнүшөт да. Негизинен эле бул балык чарбасында жана тоок фермаларда бардык короо жай жана бассейндер бул толук болуусу артыкчылык берет да. Бул өзү жаратылыштын системасы ошондой экен. Булар сатыкка чыгат. Бул биз райондук каржылоонун максатында алганбыз. Акча алып, ошол жерден инкубация алып, азыр ушул икралар сатып алып өндүрүп атабыз. Биз ал долбоорго Талас балык чарбасын берде Талас областында форелеводдорду жайылтуу максатында алганбыз да. Долбоор ошондой жазганбыз. Ошол себептен буну биз башка балыктардан 1 сомго ылдыйлатып беребиз. Ошондой да артыкчылыгыбыз бар да. Себеби биз долбоордо ошондой көргөзгөнбүз. Азыр кезекке туруп жазылып өрсө болот, балыктар даяр. 1 граммда сатык башталат. Инкубациядагы азыр 50 000 янтарный жана 50 000 радужный чыгат да. Азыркы бул жерде турган балыктар булар радужныйлар. Азыркы абалы 20 грамм. Азыркы учурда бул жерде 10 000. Буларды чүйдөн алып келгенбиз. Болжолдуу баасы азыр 30-35 сом да. Бул 20-25 граммдык балыктардын баасы. Буну биз чүйдөн алып келгенде 10 000 алып келгенбиз. Жолдогу жоготуулар менен бир 200 балык кемип калган да. Азыр ошо өзү. Бизде Таластан өндүрүүнүн артыкчылыгы бул Талас ичинде ошо жоготуулар болбойт да жол жүрүүдөгү. Ошондой артыкчылык өзүбүздө өндүрүп аткан себебибиз ошол артыкчылыктарды камтыйлы деп атабыз. Талас ичи бул түштүк тараптар бардыгы келип алып берсе болот. Муну Кыргызстан боюнча сатып беребиз. Ар бир балык чарбанын артыкчылыгы бар эмеспи? Ансаны биздин инкубацияныкы ошо булак суусунда икрадан баштап жаратылышка адаптация болгон балыктар да. Бул жерде болсо 100 граммдан 110 граммга чейинки балыктар да. Булар бардыгы эле сатыкта да жүрө берет, өтпөгөн чоңойто беребиз, товарга дайындайбыз. Бул жерде Ылдыйкы көлдө азыр 6000 бар. Бул бассейндин өзүнүн ошо эзептелинген квадратурасы куб менен берилет, ошого ылайыкталган балык 6000. Бул жерден ошо бул дөңдүн кырында булактын суулары мурун жөн эле салалап агып жатчу эле. Ошо пайдаланалы деп ушуларды курганбыз. Биз бул 20-жылдан бери иш алып барабыз. Биринчи этапта булардын бардыгын куруудагысында 3,5 миллион жумшалган. Андан кийинкиси да 1,5 миллиону толук бул белгиленбеген
Мен эле абалдардан тышкаркы даана жумшалган акчаларда. Азыркы күндө биз Райфинден 3 миллион алып, азыр 3 миллион жумшалды. Бүгүнкү күндө ушул көрүп турган жумуш ушу 7-8 миллиондук жумуш да. Жалпы азыр товарныйлары ошо сатыкка чыгып калгандары 10 граммдыктан 25 граммдыктан 10 миң, бул 100 грамм 110 граммдыктан 6 миң, жана граммойдон 95 миң бар да. 95 миңдин 50 янтарный балык, сары балык, 50си карасы радужный болуп келет. Балык багуу түйшүктүү, ар бир жумуштун өзүнүн түйшүгү бар эмеспи? Түйшүк көп, үстүндө болуш керек. Бирок ошол эле учурда өзү түшүмдүү деп айтсак да болот да. Кээ бирөөлөр баягы балыктын жеми кымбат экен, анан кийин балык багуунун качети жок деп дагы көп кызыгуучуларды качырып коюшат экен да. Балыктын жеми кымбат, малдын жемине салыштырмалуу. 1 килограммы стартовый жемдер, эми стартовойду көпчүлүк эл бербейт, себеби биз инкубаторлар беребиз да. Стартовый жемдер 500-600төн башталган болсо, этеги товарный учурда, мисалы 100 граммдыктардын жемдери 200-220, импорт жемдер болсо 270 сомдон да. Бул 200 сом болгону менен бул мисалы үчүн малдай болуп күнүгө 1 кило жем жебейт да. Бул өзүнүн таблицасы боюнча 1 кило балык 1 кило болуш үчүн 1 кило жем жеген болот да. Ошондо бир балык 200 сомго эле жем жейт деп түшүнсөк болот. Баягы мисалы анан ар бир региондордун өздөрүнүн шарты бар. Мисалы Бишкек чүйдө форель балыгы радужный 1 кило болуп өсүш үчүн 1 граммдан 1 жыл 2 ай талап кылынса, ал 1 кило 200 грамм жем жеген болот да. Мисалы талассызда болсо 1 кило 400 болуп калат. 1 жыл 4 айга чейин барат да, 1 килодан ашат. Эгер суу шарт болсо, андан эти өзөт да. Ошол себептен да ошону түшүнбөстүк кылып, эл баягы кымбатка турат экен деп ойлошот да. Анчалык деле кымбатка турбайт, болгондо түйшүктүү иш. Балыкта бир жери баягы кымбат болуп кеткенин да түшүндүргүм келип турат. Кой баккан болсо, койду баягы эң мыктылар баягы бир атар деп койчу эмес беле. Ошол сыяктуу болуп же болсо 100 миң эле багалашат да койду. Бул балыкта эң кеми 1000ден өйдө багылат да. Ошол себептен мисалы үчүн 1 жыл бою 1000 балыкты баккан болсо 1 тонна жем жейт да, 1 тонна жеми 250 миң вложение кылыш керек болот да, салым салыш керек болот. Ошол себептен баягы кымбат туруп калат деп эсептейт. Негизинен андай эмес. Багып көрүш керек деп ойлойм да. Жагат, жаккандан ушу улап баратабыз, Кудай буйрса. Жалпы үй-бүлөсү менен кириштик, балабыз ушу балык жаатында окуп, ошо азыр балабыз өзү иш алып барып атат. Баарын инкубацияны ошол карайт, балыктарды биз үстүнөн жардам берип турабыз. Талас рыбкозу бар. Талас рыбкозунда да азыр көлмөлөр бүт ижарага берилип атат. Форель багытында бүт мыйзамдын чегинде ижара төлөйт болду. Ошол жактарга барса, ал жактан консультация беребиз, ал жактан жардам беребиз. Бул жерден икраларды беребиз. Мүмкүн баягы шартын түшүндүрсө, мүмкүн мөөнөтү менен беребиз. Ар кандай шарттар бар. Бизде жана айтылып өтүлгөндөй бул каржылоонун максатын алгандыктан балыктарды арзандатып да беребиз, сопровождение кылабыз. Алуучулар болсо биз сопровождение берип, кийин консультацияда берип тура алабыз. Ага чейин жаңы көл куруучулар болсо, көлдүн куруу шарттарын жана айтып өткөндөй бул көлдүн да системасы чукуп коюп эле анан суу толтуруу эмес экен, мунун өзүнүн да бир ыкмалары бар экен да. Жаңы баштоочулар болсо, келе берсе биз аз болсо да 6 жылдан бери эмгектенип келатабыз. Ошо тажрыйбага таянып, ошо бар кеңеш берүүгө даярбыз.